Жаңы Пактадагы машина трактордук станцияны жергиликтүү тургун фермер Алиасхаб Алиев ачты. Мындагы техника сатып алуу үчүн айыл өкмөтү жардамдашкан. Сокулук районунда айдоо жери өтө көп болгондуктан бул техникалар айыл өкмөттүн жерин толук айдаганга жетпейт. Ошондуктан эмки кадам айыл өкмөтү менен жеке ишкер Айыл банктан лизингге дагы техникаларды сатып алууну пландап жатышат. Это МТС как бы 10% всего. МТСтин бул башталышы гана. Мурдагы совхоз өтө чоң болчу. Дагы кошушубуз керек. Себеби жер көп. Элге кандай кызмат керек болсо ошонун баарын жасайбыз. Людям не успеваем, да? Республика аймагында 1991 жылы 1 миллион 900 000 гектар айдоо жери болгон. Бүгүнкү күндө 1 миллиону гана иштетилип жатат. Жерлер үлүштөргө таратылып, техника жетишпегенден улам 900 000 гектары жок болду. Өкмөт парламент менен биргеликте МТСтерди ачып, ошол иштетилбей калган жерлерди иштетип, мол түшүм алып, калктын кирешесин көбөйтүүнү максат кылууда. Мына ушунун баарын эмне чечет? Биздин оюбуз боюнча кооперативдерди түзүү, ошо кооперативдерди түзгөндө техникалык жагынан ушундай МТСтерди түзүү. Мурун деле болчу да, жанагы эмгекти өзү ар ким өзүнүн багытына жараша кылыш керек да. Бирөө сугарчу, бирөө трактор айдачу, бирөө комбайн чапчу, бирөө эгинди жанагындай сактаган агротехникалык системалар менен, технологиялар менен жүргөн адистери болуп бөлүнөлү эле. Мамлекеттик деңгээлде МТСтерди ачуу Өнүгүү фракциясына тиешелүү. Аталган партия буга чейин өлкө боюнча 15 машина трактордук станция ачкан. Ар бир райондо станциялар ачылышын камсыз кылсын деп өкмөткө сунуш берип, министрлер кабинети атайын буйрук чыгарды. Анын алкагында бүгүнкү күндө аймактардагы 80ден ашык айыл өкмөт МТС ачууга мүмкүнчүлүгү бар экенин айтышууда. Банктарда мындай жашаганга колдоо көрсөтүп, узак мөөнөттүү арзан насыя берүү менен өнөктөш болорун билдирип келишет. Айыл банкта акча бар азыр. Айыл банкта акча бар. Айыл банкта лизинг аркылуу 9%тен 7 жылга алсаңар болот. Кийин инфляция менен 7 жылдан кийин ал акча деле анча деле болбой калат баасы. Ошондуктан мен сиздерге айтат элем, биринчи баштапкы акчаны таап, мына ушул жактан сиздер колдонуп, МТСти ачасаңар, сиздердин айыл аймагында жакшынакай сиздердин элиңер ыраазы болот. Бизде 90% айыл өкмөттөр дотацияда отурат. Мына ошо дотацияда отурган айыл өкмөттөр түрткү берүүчү грант алат каржы министрлигинен. Айыл өкмөттү башчылары билет. Мына ошол жерде жобо бар. Жобого бир гана курулуш жана башка эмерек эмес, ушул айыл чарба техникасын алганга мүмкүнчүлүк берген болсо, дотацияда отурган айыл өкмөттөр дагы МТС ачканга мүмкүнчүлүк жаралат. Эл эмгегин жер жебейт дегенде бир канча жыл мурда талкаланып таратылып кеткен жер менен аны иштетүүчү техника кайрадан калыбына келсе, Кыргызстан агрардык өлкө деп сөз жүзүндө гана айтылбастан иш жүзүндө далилдерине ишенич чоң. Бурулай Сурманкулова, Нурлан Мамытов, Сентябрь.